Bücürün orada. Neyle var oldu? Neyle otasın? Ne oldu? Bücürün orada. Palata oralı. Ya. Ne oldu lan? Haydi. Haydi lan ne oldu? Ne oldu? Baldı. Kızım жақсы olsun. Фатима 5 жашта. Ал аты жаман рак дартына кабылганынан учурда апасы менен балдардын онкологиялык ооруканасында жатат. Ал эми бул анын ооруга кабылганга чейинки сүрөттөрү. Эс тартып калган кыз апасына эмнеге менин башка кыздардыкындай чачым жок деп суроо берип кейтет. Ал эми жалгыз бой эне экенин айткан Жанара Кубанычбек кызы Фатиманын атасы кабарлашпай кеткенин айтат. Бул берүүдө көргөн адамды үмүттүү көздөрү менен караган эне баланын баянын көрсөтөбүз. Мен 2015-жылы ушул Чүй областында турмушка чыккам. 2016-жылы кызым төрөлгөндөн кийин 1 жашка чыккандан кийин жолдошубуз экөөбүз ажырашып кеттик. Пикир келишпестиктер болуп. Анан өзүм багып, өзүм Швейцарияда иштеп жүрдүм. Садикке берип кызымды. Анан кызым 2019-жылы 3кө чыккандан кийин 5 күндөн кийин ооруп калды да, сентябрь айында. Анан онкологияга барып кайрылгандан кийин ушул острый лимфобластный лейкоз деди, ак кан оорусу деп. Анан келген күнү эле айтышты, биз эч кандай гарантия бербейбиз балдарыңарга деп. Анан врачыбыз айтты бизге, туугандарын айтып койгула деп. Анан мен издеп кайненемдин номерин тапкам. Чалсам, бул менин намымда болчу да кызымдын фамилиясы. Биздин фамилияга өткөрбөгөндөн мен жардам бербейм деди. Аман эсен сакайып кетсин деп туруп телефонун коюп койду. Ошончо кайрылган жокпуз. Алар да бизге чалган жок. Анан бул жакта ошонун толугу менен 1 жылда араланып чыктык. 2020-жылы сентябрда чыгып кеткенбиз. Чыгар алдында ошол 3 курс лечениябыз бүткөндөн 4-чү курсунда врачыбыз айтты да, пересадка кылыш керек баланы деп. Анан аябай бизге Турция мамлекетине кайрылсак, аябай көп сумманы сурашты, $120,000 деди. Эгерде донор керек болсо, $85,000 экен. А меникин каныбызды экөөбүздүкүн текшергенде мен туура келбей калды. Анан болушунча ылдамыраак келгиле деп күндө чала берди Турциядан. Анан мен шартым жок, андайга деп отказ берип койдум ал жактан. Анан 1,5 жыл үйдө жакшы эле жүрдүк, дарыларын ичип, химия таблеткаларын ичип, врачыбыз жазып берген боюнча. 1,5 жылдан кийин кайра резко кармап калды бир күндө эле. Анан азыр ошо менен 5-курс лечение жазган. Азыр 2 курсубузду бүтүп, эми 3-чү курсубузду бүгүндөн баштадык. Буттарым ооруп атат деди, денесине гуглалар аябай көп чыгып кетти бир күн ичинде эле. Анан врачыбызга сүрөттөрүн жөнөтсөм, панченик күн келгиле деди. Келип эле анализдерин тапшырсак, космозду бластыбыз 77 болуп кетиптир. Норма боюнча бластыбыз 2,8-ге чейин жетиш керек эле. Анан 1 курс лечение алгандан кийин кайра 1-ге түштү да. Анан баары бир ошо пересадка кылыш керек баланы деп ошондо. Врачыбыз ушинтип атат да. Менин шартым жок болгондуктан биякта квартирада жашайм. 4,000 сомдук квартирада. Өзүм жалгыз кызымды жетелеп алып, кээде Швейцарияда иштейбиз, болгон күнү үйдө турабыз. Чалып атат. Ошондой бизде. Анан бияктан немеге жазып беришкен, пенсия пособиясына. Ал пенсия пособиябыз жетпейт эчтекебизге. Химия сатып алсак, эң арзан деген 1,5 миңге алабыз химияны. 14 миң, 15 миңден алып турабыз да химиясын. Биякта жок болуп калган кезде. Химия алганда кыйналат. Башында аябай судриги берип жүрдү. Судриги берип, бир химияны көтөрө албай, врачтар эптеп сактап калды. Азыр ошол химиядан да коркобуз да. Ошол химия башталганда аябай өңү бузулуп, куп-куу болуп эле жатып калат да. Башка химиялар деле ошентип оор эле көтөрөбүз. Сүйлөп турбай, эмне деп айтып берет, өзүнүн оорусу жөнүндө кантип түшүндүрөт? Мен качан айыгам дейт. Балдардан уялат.
фотосун албайт, менин чачым жок деп айтат. Айтат, балдар көрсө мени эркек деп айтат деп. Мен качан чачым өсөт дейт да, чачым өссө эле мен Москвага кетмекмин деп. Химия алган сайын чачыбыз түшөт. Чачын алайын десем, 2 айда албай эле койчу деп. Чачпай эле мен чачымды өрмөкмүн деп. Ошо. Москвада ким бар? Москвада бир тайжын кызы бар, ошого барам деп берет да. Мен ошол жакта жашамакмын деп. Мен ушул операция кылып барам го, бир эч бир шартым жок да. Ушуга чейин ата-энем жардам берип атты, аябай көп акча кетет экен. Азырда анализдерибизди частныйга тапшырабыз. Бир тапшырганыбыз 1,5 миңден болот да. Жума сайын эле тапшырып турабыз ушу частныйларга. Ошол. Азыр венасы да табылбайт. Ыйлайт венага, каналарда күндө эртемен анализ тапшырабыз да венадан. Ыйлайт, чыркырап барбайм деп. Башында ооруганда көп сезген жок да, өзүнүн оорусун билген жок. Палаталар кыдырып ойноп жүрө берчү. Азыр болсо палатадан чыккысы келбейт, ойногусу келбейт. Бирөө сүйлөшүп, бирөө чалса көрүнгүсү келбейт эч кимге. Үйгө барып чыгып барганда да эчке чыгып ойногусу келбейт да такыр. Көрүнбөй эле коеюнчу эч кимге дей берет. Мурун садикке барам дечү эле, азыр садикке барбайм, школага барбайм, эч жака барбайм, мени шылдыңдашат дейт. Чач үчүн эле шылдыңдашат. Ошентет го, чач үчүн эле ыр-пырларды жаттайм деп аракет кылат, бирок эстей албайт да такыр. Анан мурун жатып кеткен досторун да тааныбайт азыр. Эс тутуму аябай эле жок болуп калат экен да. Ошо болгон таянганыбыз, сүйлөшкөнүбүз тайнеси, таэжеси ушу экөө менен эле сүйлөшөт, калган эч кимге сүйлөшпөйт. Андан Арал кызынын кыялдарын айтып берди. Жанагы бир мультфильм бар го. Жана бир кыз жана муздан үй жасап, ошону жакшы көрөт да, Эльза деп жакшы көрөт. Ошонун кийимдерин алып бер дей берет. Ачы. Ошол сүрөттөр бар болсо ошолорду көрөт да. Анан көбүнчө врач болом дейт. Врач болом деп эле ошондой оюнчуктарды көп алдырат. Анан жат кылам, мен силерди арлайм, силерди айыктырам деп ушинтип берет да. Мен врач болом деп. Кооганга болуш керек, бир аз нервный болуп калат. Ошо врачыбыз башында эле айтты эле, 100% аябай өзгөрөт депчи. Анан укол алып баштаганда аябай агрессивный болот. Колунда эмне болсо ыргытып ийет, чапкылайт кишини. Анан тамак жебейт. Гормональный дарыга отурганда эле тамак жейбиз, анда мындай тамак жебейбиз да. Аппетит жок болот. Суу ичи. Ичебиз азыр. Атасы жөнүндө айткан жоксуз да. Атасын көргөн. Ошо 1 жашка чейин эле көргөн, тааныбайт. Атасы көргөн бу кызды. Көрө элек ошо ажырашып кеткен боюнча келгенбиз. Ага чейин көргөнбү? Ага чейин 1 жыл чогуу жашады да, 1 жашка чейин. Ошо тушоосун кескенден кийин эле анан ажырашып кетти да. Негизи башында жакшы эле болчу. Кызым деп жакшы көрчү, аябай кызын. Бирок апасынын тилинен чыкчу эмес да. Апасын кандай десе ошондой болчу. Анан ошол апасы каршы болуп эле ажырашкыла деп эле каршы болуп туруп алды. Анан өзү дагы мындай чечкини жок болчу да, бир нерсени өзү чече алчу эмес. Эчтеке чече алчу эмес. Анан мен иштесем ал үйдө бала карап калып калчу да. Анан кийинчерээк ошо баланы да карагысы келбей эле ушинтип калды да. Анан ошончо эле ажырашып кеттик. Андан кийин эмне себеп болду? көп уруш себеп болду, жалкоо, иштегиси келбей эле ушундай болчу да. Анан мен кызымды ошол 1,5 жашынан баштап, 1 жаш 5 айынан баштап садикке берип койдум да. Ага чейин кошуна бир келин бар эле, ошого акча төлөп каратчумун мен иштеп аткан кезде. Ошол кезде деле жардам берчүмүз. Төрөгүчөктү деле жардам берген жок. Ошо өзүм баарын даярдап, өзүм ошондой болчумун да. Андан кийин оба кайненемден угуптур. Ошо оорусу жөнүндө анан мага 1-2 жолу чалды. Ушундай ооруп атат десем, барайын деди. Анан мен айттым, мейли келсең кел, бирок бир келип коюп кайра кетип калып, баланы сагындырба. Ыйласа дагы ош бетер күчөйт оорусу деп бир жолу айттым, ошончо келген жок.
ошонун баары эле болуш керек. Бишкекте эле жашайт өзүлөрү. Үйүнө барган жокмун мен, жардам сурап. Башымда кыйынчылык турган кезде келбеген, азыр деле келбей эле койсун да. Анан мүмкүн макул келип кызын 1-2 көрөт, анан бул эс тартып калган папа деп ээчиси, анан эртеси күн келбей койсо, кызым эле кыйын болуп калат да. Сурайт, атам барбы деп сурайт, жакшы кийинген, костюм кийген, жакшы кишилерди көрсө, мен да папам ушундай болсо, ушундай эле папа таап алчы, качан келет дей берет. Анан биз айтып койгонбуз, папаң айылда депчи. Мен өзүм папамды айтып, айылдан келет, жакында деп коебуз да. Сүйлөшкөндө да ошол папам менен көп сүйлөшөт. Ошондон да көп эстебейт да. Айылда турбайбы, качан келесиз деп коет. Кош бойлуу кезинде баланы кадимкидей эле көтөргөнүн айткан каарманыбыз ооруну келип чыккан болушу мүмкүн деп божомолдойт. Жакшы эле көтөрүп төрөгөм. Эч бир төрөлгөндөн кийин да кызымды грипп болуп ооруткан жокмун, эчтеке ооруткан жокмун. Жума сайын анализ тапшырып, ай сайын тапшырып, садикке керек болгон эле тапшырганбызда гемоглобиндер аябай жакшы болчу. Ошо ооруга чукул 1 жума мурун деле жакшы деген да. Анан ошол сайттан врачтарыбыз айтат, эми чочуп кеткен же коркуп кеткен депчи. Ошо ооруга чукул ийин жагы аябай көгөрүп келген да, бир бала тиштеп алды деп. Ошону воспитательницасы айткан да. Мен мүмкүн деп ойлоп калдым да, ал ар бир клетка, ар бир адамда бар экен бул раковый клеткачы. Анан ошол кээде ойгонуп кетет деди да врачыбыз. Мүмкүн чочуп калган же коркуп кеткен же жыгылып кеткен деп ушинтип айтты да. Фатимага атасы донор боло алышы мүмкүн, бирок оорусуна жардам бербеген ал донор деле болуп бербесе керек дейт каарманыбыз. Жолдошумдун биринчи турмушунан 2 баласы бар. 2 баласына оп окшош кызым. Ошол жак аябай окшош да. Анан кандын группасы да жолдошумдуку 2-чи группа. Демек донор болот экен. Болсо болот экен, анан ошол 2 бир тууганда болсо болот экен да. Анан мага жардам бербегенден донор деле болуп бербейт болуш керек да. Кызын карабагандан кийинчи. Анан донорлукка жарайбы, жарабайбы билбейм, анткени спиртный жакты аябай жакшы көрөт да. Күндө ошондой болчу, биз жашап жүргөн кезде күндө маршрутка айдачу эле. Күндө 2 литр, 3 литр пиво алып келип алып ичип, ушубузда ошондон көп чыкчу да. Эртеси жумушка чыкпай коюп, кайненем мени үнөлөй берчү. Сен иштетпей атасың, сен акчасын алып алгансың депчи. Бирок бул 2 бир тууганы донор болушу мүмкүн эгер анализ тапшырса. Анализ тапшырып көрсө, эгер жараса болот экен да. Анан негизи ошол балдардыкы жакшы түшөт экен да. Ата-энеге карагандачы. Кулк мүнөзү кандай кызыңыздын? Жакшы. Кулк мүнөзү жакшы, ак көңүл. Кээде ошол мондан лечениядан кийин аябай характери кармап кетет, а так мындай жакшы. Кызын карап алып, бирде ыйлап, бирде эркелеткен эне алдыдагы максаттары менен бөлүштү. Кызым аман-эсен айыгып кетсе, ушул сентябрда 6-га чыгабыз, школага алып барып, эл катарында балдар менен ойносо дейм. Ошол кызымдын эле ден соолугу биринчи эле очередте. Кызым айыгып кетсе, анан баары болот да жашоодочу. Ошол эле менин кыялым, ошол эле да анан. Эне сиз да өзүңүздүн эле бардык өмүрүңүздү кызыңызга арнатасыз да? Ооба, анткени ошол кызым деп жүрүп, ошол баягы биринчи жатканда бул судорог болгондо мен да өзүм жыгылып, эпилепсияга алгам да. Анан ошол бир аздан өзүм да жакшы болуп келатам, өзүм карайын, кызыма керекмин депчи. Анан эгерде кызым айыгып кетсе, мен деле ушул семейный болгум келет, мен деле. Ушу кызыма ине болобу, сиңди болобу, чогуу ойношсо деп аракет кылам да. Кызым айыгып кетсе эле, анан баары жакшы болуп болуш керек деп. Ошол. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.